Атам жакшы, ойлогонумдан да жакшыраак. Судан жакшы болуп атат. 5 баланын апасы Жылдыз Ботобекова, Орозбеков айыл аймагындагы Күлдү айылынын тургуну. Жылдыз ай сайын мамлекет тарабынан балдарына берилүүчү жөлөк пулдан баш тартып, социалдык келишимдин негизинде берилүүчү 100 000 сомго балмуздак жасоочу аппарат сатып алган. Бизнесим өзүмдүн үйүмдүн алтында болуп атат. Балдарым кичинекей, эң чоң 12 жашта, кичинем 3 жашта. Ошолорду караганча эле үйүмдө бизнесим да жүрүп атат. Айыл апага барам, чөнтөгү менен эсептешпей калдым. Мурда мага 10 сомдагы важный акча эле. Азыр Кудай буйруса, эсебим чыгып, кошумча пайдаларды көрүп, эми чоңойтконго аракет кылдым. Ошол сезонда иштедик, өтө жакшы болду. Акчасын актадым. Ботобекова короосунун бир бөлүгүн ачык асман астындагы чакан балмуздак сатуучу жайга айланткан. Анын кийинки кадамы ишкананы чоңойтуп, заманбап кылып өзгөртсөм деген кыял менен турат. 4200 деп алгандан көрө мен ошо 100 000 алып ишкерлик баштадым. Мен күнүнө жок дегенде 1000 сом табам. Болбоду дегенде, а болгондо 3000, 4000ге чейин жакшы сезондо баягындай мектеп учурунда 3000, 4000ге чейин табамын. Мен ал бир айда ала турган акчаны бир күндө да тапкан күндөр болуп атат да. Биздин бүгүн заказыбыз бар эле. Тойго. Бирөө той өткөрөт. Азыр саат 7-8де жөнөтөбүз. Өзүн ар тараптан сынап көрүүнү каалаган Жылдыз айым кошумча киреше чогултуп, чакан дүкөн ачып, дастуркондун көркүн ачкан ар түрдүү бышырыктарды даярдап жатыптыр. Анан да 2 жумушчу орун түзүлүптүр. Бышырыктардын борсок, каттама, заң, чак-чак, самсанын 3-4 түрү, булочка 2-3 түрү, анан пахлава, сметанник бышырабыз. Жумушчуларым бар, смен менен иштешет булар күндө. Айлык акылары кандай? Айлык акылары ошо саатына карап төлөп беремин. Эрте менен 6-да келишет, 7-де келет заказга карап. Мурда саат 9-10-до баштайт элек ишти, азыр 6-да баштайбыз. 6-да уже элдерге даяр бышырып коебуз, эрте менен элдер завтрак жеп кетишет. Баары уже үйүндө жебей коюшту. Завтрак ушу жерден жеп, кофе, чай, булочка жеп кетишет үйлөрүнө, иштерине. Белгилей кетсек, Баткен облусу боюнча социалдык келишим аркылуу 1347 үй бүлөгө 100 000 сомдон кайтарымсыз акча берилген. Бул үй бүлөлөр жашоо шартын жакшыртып, ишкерликтерин жолго коюшкан. Бул долбоордун негизги максаты да аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн кирешесин арттыруу болгон. Ажамал Мырзадавлат кызы, Салам медиа, Баткен.